Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун жүрүшүн талкуулоо боюнча үч өлкөнүн өкүлдөрү жолугушту. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Жолугушууга Кыргызстандын транспорт министри Абсат Арсыргабаев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Махкамов жана Кытай тараптан атайын өкүлдөр катышты. Иш-чарада тараптар долбоордун учурдагы абалын карап чыгышып, темир жолдун курулушу практикалык баскычка өткөнүн белгилешти. Министр Абсат Арсыргабаев долбоор белгиленген мөөнөттө аякташы керектигин, курулуш иштерин тездетүү үчүн Кыргызстан бардык зарыл жардамдарды көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Учурда туннелдерди казуу, убактылуу инфраструктураны куруу, уюштуруучулук жана административдик иштер жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашуусу Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй регион үчүн маанилүү долбоор болуп саналат. Жүктөрдү ташуу аралыктарын кыскартып, транзиттик мүмкүнчүлүктү кеңейтип, жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт. Мындан сырткары өлкөлөр ортосундагы экономикалык кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Россия президентинин администрациясынын стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча башкармалыгынын жетекчиси Вадим Титовду кабыл алды. Эдил Байсалов Вадим Титовду кызматка дайындалышы менен куттуктап, анын иши эки тараптуу кызматташуунун мындан ары да чыңдалышына өбөлгө болоруна ишенерин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-орус кызматташтыгын өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин жана келечегин, анын ичинде стратегиялык өзара аракеттенүүнү бекемдөө, ведомстволор аралык байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле социалдык, экономикалык жана гуманитардык чөйрөлөрдө биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Будапешттеги бизнес форумда Кыргызстан менен Венгриянын ишкердик кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Экономика жана коммерция министрлигинен билдиришкендей, форум 21 ноябрда өтүп, ага Кыргызстандан министр Бакыт Сыдыков баштаган кыргыз делегациясы, Венгрия өкмөтүнүн жана ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Министр Бакыт Сыдыков кыргыз-венгер мамилелери жогорку деңгээлде экендигин айтып, өлкөлөр ортосундагы ишенимдин, өз ара сыйырматтын жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтулуунун бекем пайдалуу түзүлгөнүн баса белгиледи. Жыйынтыгында тараптар соода экономикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө, жаңы биргелешкен демилгелерди баштоого жана ишкердик өз ара аракеттенүүнү мындан ары да кеңейтүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Бул Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода, инвестиция жана экономикалык байланыштарды чыңдоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун эмгек жамааты үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте аларча мамлекеттик жаратылыш паркында болуп, экологиялык жем салгычтарды орнотушту. Уюмдан билдиришкендей, иш-чара уюмдун 80 жылдыгына карата уюштурулду. Экологиялык акцияда канаттуулар үчүн жем салгычтарды орнотууда парктын администрациясы, токойчулары жана эгерлери алдын ала ыңгайлуу жерлерди тандап, ошондой эле экосистемага зыян келтирбөө үчүн жем салгычтарды туура орнотуу боюнча инструктаж өткөрүп, чоң көмөк көрсөтүштү. Бул иш-чарага абалдардын катышуусу биз үчүн маанилүү. Алар жаштайынан жаратылышка кам көрүү адаттарын үйрөнүш керек. Паркта канаттуулардын 160тан ашык түрү жашайт. Алардын көбү сейрек кездешүүчү жана кызыл китепке киргизилген. Биздин жем салгычтар аларга алдыдагы кышта тамактанууга жардам берет деген үмүттөбүз деп белгилешти уюмдан. 25-27 ноябрда Бишкек шаарында жана Чүй облусунун айрым көчөлөрүндө унаа кыймыл үчүн убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, убактылуу чектөөлөр жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын өткөндүгүнө байланыштуу киргизилмекчи. Чектөө киргизилчү көчөлөр төмөнкүлөр: Манас эл аралык аэропорт жолу Бишкек шаарынын чегине чейин, Фучик көчөсү Бишкек шаарынын чегинен тартып Чүй проспектисине чейин, Чүй проспектиси Фучик көчөсүнөн тартып чыгышты карай Манас проспектисине чейин, Манас жана Айтматов көчөлөрү түштүктү карай аларча мамлекеттик резиденциясына чейинки бөлүгү, Абдрахманов, Ибраимов жана Фрунзе көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрү. Мындан тышкары транспорттук басымды азайтуу максатында мектептер менен жогорку окуу жайлар убактылуу онлайн окутууга өткөрүлөөрү белгиленди. Ошто жашылдандыруу мекемесинин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Жаңы урулган имараттын жалпы аянты 7000 чарчы метрден ашууну түзөт. Анда административдик бөлүм, чарбалык жай, суу кампасы, ашкана кампасы, унаа токтотуучу, унаа жуучу жайлары жана заманбап башка шарттар да каралган. Жалпы кеткен каражат биздин жергиликтүү бюджеттен
каржыланды. Жалпы суммасы 87 миллион сомдун тегерегинде болду, бир аз ашты. Андан сырткары мынакей жаңа келген техникалар бардыгы урматтуу президент Садыр Кожоевичтин демилгеси менен жана 500 миллион акча бөлүп берген болчу. Ошол 500 миллиондон 120 техника алып келинген. Ошонун 36 техникасы ушу жашылдануу жана көктөндүрүү ишканасында комбинатына берилди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жыл башында кызматка дайындалгандан кийин муниципалдык ишканалар менен таанышуу иштерин ушул жайдан баштаган. Анда имараттын абалын жана түзүлгөн шарттарын көрүп, аны толугу менен жаңыдан куруп чыгуу тапшырмасын берген. Ошондой эле эскилиги жеткен техникалардын чыгымы көп экендигин айтып, аларды жаңылоо зарылдыгын белгилеген. Ош шаарынын эмеси ушулбу? Зеленхоз гараж ушул жер. Олар да эске жетиптир. Офисиңер да эски да? Офиста эски ошо илгерки. Ушул Кандай кылып чечебиз? Курушубуз керек баштан. Баштан курушубуз керек. Болсо могу здание турат, булар ушуну айтып атат, могу зданияны алып туруп, ушуга биз офис кылайлы дешип атат. 2-3 ишкана тыгып койсок болот. Буларды, мисалы УГД, УКУ сыяктуу 3-4 ишкананы киргизип, айтак месясы бошойт, аны башка нерсе кылып коет жакта. Давайте, муну үчүн алып айтабызбы? Биз булардын балансында. Булардын балансында, Зеленхоздун балансында. Анан каражы. Госак диз эмес да. Жөнүнө оперативный управление берген, жөнүнө карап жүрдүм, документациясы эми багыда. Хорошо, на рабочий порядке сүйлөшөлү аны. Сүйлөшөлү, давайте куралы. Шаар башчысы аталган ишкананын жаңа тазалыкта иштеген кызматкерлердин айлыгы дагы 2026-жылдын январь айынан 30 000 сомго чейин көтөрүлө тургандыгын билдирди. Мындан сырткары алардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында Кеңсай массивинде курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдөн пайыздык чен менен батирлерди берүү да пландалууда. Иш чаранын жүрүшүндө муниципалдык ишкананын жетекчисине кызматтык уна тапшырды. Жаңы жылдан баштап 26-жылдын 1-январынан баштап Кудай кааласа булардын айлык майналарын 30 000ден кем болбогондугун көтөрөбүз буюрса. Андан сырткары жана да айтып кеттим. Кеңсайда ипотекалык багытта үй куруп атабыз. Ошол үйлөрдөн дагы именно ушул тазалык менен Зеленхоздо иштеп аткан кызматкерлерге сөзсүз берилет. Буларга жардам берип, кичине колдоо кылбасак, булар бир аз мындай кыйналып калган ишканада жана Торогоз айтып кетпедиби? Жоголуп бараткан ишкана болчу да. Долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган. Кызматкерлер үчүн шарттарды жакшыртуу планы токтобой талдыда аз пайыздык батирлер жана айлык акыларын жогорулатуу каралууда. Eski olgandan keyin buzulат да. Eski нерсени эптеги эсин кетет дегенде. Мурункулар эми эски, негизи эски техникалар болгон. Анан кейде запчастар туруп калып, не болуп жок болуп калган немелер, техникалар туруп калат эле. Ишибиз жакшы жүрүшпөйт эле. Анан Кудайга шүгүр эми быйыл жаңы техникалар келип, канчалаган иштерибизди бүтүрдүк. Жаңы көчөттөрдү эктик. Жашылдандыруу мекемесинин кызматкерлерине түзүлгөн шарт менен мындан кийин дагы башка колдоолорду дагы жүргүзө тургандыгын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдирди. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.